Урматтуу көрүүчүлөр, мына комментарийди вообще тытып бердиңиздер эле. Мотоблок муравейлердин бааларını бизге тартып чыгар деп. Мына сиздердин суранычыңыздар боюнча бүгүн биз Кара Суу базарында ушундай мотоблоктун бааларını сиздерге тартып чыгарабыз. Бул жерде сатуучубуз Икромжон байке сатат экен ушундай нерселерди. Эгерде баалар ыңгайлуу болгон болсо, номерлерин да чыгарып коебуз, өзүңүздөр сүйлөшүп келишесиздер. Азыр бизге Икромжон ака өзү айтып берет бааларына. Мындан баштай берели ака. Бул не деген фирма, кандай, баасы канча дегендей. Хиромики деген фирманыкы ака, 7 аттын күчү. Сен ала 35 000 сом. Бул өзү эле, баягы шаймандарын отдельный алыш керек. Фрезер болот ака. Фрезер? Культиватор эте турган, комплектинде фрезер болот. Так, бул 35 000 сом экен, 35 000 сом. Скидка бар. Скидка түшүп берилет. Аха. Бул Агромир деген фирманыкы ака, 9 аттын күчү, 170 мотор. Булар 40 000 сом. Бул широкий баллон менен. Ушулар. Дөңгөлөктөрү мощный экен, а? Дөңгөлөктөрү чоң болот. Так, дагы кандай параметрлери бар бул мотордун? Бул пониженный скорости болот, повышенный, пониженный скорости болот. Булар ошо скорости бир көп скорости бар экен. Жолдор ойнойт, өтө пас болот. Комплектте эмнелери бар бунун? Фрезер бар экен. Булар бензин да турат? Бензин ол. Аха. Так, Кутто ошо фирманын дөңгөлөгү кичинеси экен. Так, эки жагында эмне бул крылалары бар, крылалары менен экен. Так, дагы кандай өзгөчөлүктөрү, расход жактары кандай, ошону айтып коюңуз. Саатына 650 грамм жазылган китебинде. Өзү 1 литр расход кылат. Двойной фильтр. Бааларын айттыкпы бунун? 36 000 сом. 36 000. Бунукун айттык, баасыны. Так, кеттик, анда кийинкиге тойлуп. Мына ушул мощный окшойт, бул чоң экен бул. Дизельный мотор, 16 лошадиный силасы бар буларда. Так, 16 аттын күчү бар. Дизель менен иштейт экен. Расход дөңгөлөктөрү канча дейт? 800 грамм. 800 грамм саатына расход экен. Комплектинде эмнелери бар? Бул мотоблоктордун ичинде бардыгында фрезери болот экен. Бир эле фрезер, калган нерселерин отдельный бар, любой нерсе. Отдельный бар, сиз сатасыз, Сатам. Так, баасы канча? Булар 75 000 сом. Бул 75 000 сом экен. Хауфа дейби? Хауфа деген фирма, Булчу, мына бул дагы крылалары бар экен. Деген фирма. Булар 7,5 лошадиный сила. Ошо 36 000 сомдон булар. 36 000 сом. Бул бензин, дизель? Бензин, 2022 чыккан. Быйыл келди экен булар. 2022 жаңы экен. 36 000 сом, тоже Хауфа дейт. Мына тип 170 нелерин жазыптыр, 2022 жылы мотор. 2022 экен, эмнерден 170 мотор болот. 107 мотор? 170 мотор болот. Мотордун номери болот, булардын 170 экен. Ушул жакшы окшойт, жакшы. Мына бышыктай көрүнөт экен башкаларга салыштырмалуу. Түсү башкасы, Кутто ошо фирманын түсү башкасы. Мына каранын элеби? Көк расцветкасы экен, атак окшош эле. Экөөсү бир. Бул Хауфа дегендин кичине редукторный мотоблок. Мотор 170 болот. 7,5 лошадиный сил. Редуктор кичине болот. Баасы канча? Буларды 42 000 сом деп алды экен. Аттын күчү канча? Аттын күчү аке 7,5 лошадиный сил. 7,5. Дизель, бензин? Бензин. Булар жүргүзүп көрсөк болобу? Жок, аз бензин майы куюлбайт да, клиент келгенде. Клиент келгенде сатып алып атканда. Хорошо. Бияка муравейди коюп коюпсуңар го? Муравей дагы бар. Муравей дагы эле көп сурашты бизденчи. Муравейлер бар экен. Кандай десеңиз. Биз өткөндө бир видеону тартканыбызда кудду Манас деген баатырыбыз ушундай эмени минип жүргөн, муравей. Мындан чоңураак беле. Кичинелери. Эми келет, чоңдору дагы бар. Заказга алып келе беребиз. Бул баасы канча? 110 000 сом. Кандай бунун параметрлери кичине? Бул киловатты болот. 550 киловаттык аке. 350 килограмм көтөрөт. Көтөрүлбөйт, бияга же көтөрүлө эмес. Подвеска жок, өзү көтөрүлөт. Так, 110 000 сом экен.
Жүргүзүп көрөйлүбү? Olur, жүргүзүп көрсөңүз. Отуруңузчу, өзүңүз кичине айдап мындай назад вперед кылып. Аркага беришиңиз керек экен, биякта эме турат. Болду, артта эме турат. Болушу канча болот ушул, э? Onun şepler var. Ha? Çoğunda akam var, ошону эслешөбүз. 110 000 сом деп сен айтылат. Айтылыш Курска баасы карап 110 000 сом көтөрүлүп экен. Келип дагы сүйлөшүп, соодалашсаңыздар болот экен. Номериңизди чыгарып коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биз Элдик каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Кийинки видеолордо эмнени тартып чыгарайлы, мына ошону комментарийге жазыңыздар. Каналыбызга катталыңыздар. Видео жаккан болсо лайк басып, досторуңуз менен дагы бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө.